Коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөр бизнестин далай түрүн токтотуп, миңдеген адам ишсиз калды. Ушул тапта көпчүлүктөн карантин бүтүп, иш башталса экен дегенде эки көзү төрт. Бирок тамак аш, дары-дармек сыяктуу адам баласынын күнүмдүк турмушуна өтө зарыл нерселерди өндүрүп жана саткандардан сырткары тармактар канчалык бат келчигип кетет, кеп ушунда. Спутник Кыргызстан агенттиги миңдеген кыргызстандыктар эмгектенген тейлөө жана көңүл ачуу тармактарындагы ишкерлердин жана экономисттердин пикирин угуп талдап көргөн. Бишкектеги Сармерден ресторанынын директору Дүйшөмамбет Орозалиев карантин бүткөн күндө дагы эл дароо эле кафеге чуркап же дүркүрөтө той бере калат деп ойлобойт. Кафе-ресторанга киши эс алгысы, көңүл ачкысы же эңсеп жүргөн тамагын жеп, ашказанга майрам тартуулагысы келгенде барат эмеспи? Менимче бул карантинден кийин элдин мен санап өткөн каалоолорун ишке ашырууга капчыгы жол бербейт. Чоң тойлорду айтпай эле коелу. Мисалы бир үй бүлөдө акча бар дейли, той бергиси келет, бирок ага келчү катыштарында кошумчага акча болбой калышы мүмкүн. Той өзүн жаппайт. Той эси бул жагында ойлойт, деди Орозалиев. Ал эми Табылга соода борборундагы кийим-кече бутигинин кожоюну акпараттуу жигит өзөңдүү ишкерлер үчүн бул жыл жокко эсе болуп кеткенин айтат. 2020 жылдын аягына чейин биздин тармакта өсүп өнүгүү болот деп айтуу кыйын. Карантин бүткөндө деле чөнтөгү жукара түшкөн кардарлар модалуу же түрлүү кийим албай, эң керектүүсүн гана алат деп ойлоп жатам. Кышында мен болгон акчама жазгыга товар алып койгом. Азыр өтпөй жайылып турат. Чектөөлөр бүтүп калса, жайкысын алуу үчүн кайра акча табуу керек болот. Таап сатып алган күндө дагы анын өтүп кетерине кепилдик жок, деди ишкер. Анткени менен Живая экзотика зоопаркынын администратору Татьяна Манагарова 2 ай бою үйдө отуруп, тажаган эл уруксат берилери менен зоопаркка жана башка оюн-зоок жайларына барып, керектүү буюм тайымдарын сатып алып, бизнестин көптөгөн тармагы кайрадан гүлдөй баштайт деп ишенүүдө. Болгону ал өзү иштеген зоопарк жана ушул сыяктуу объектилер стратегиялык мааниге ээ болбогондуктан акыркылардан болуп ачылат деген пикирде. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасынан байкасак, карантинден чыгуу иштери бир нече этап менен болот экен. Анын үстүнө Рамазан айы башталды. Андыктан көңүл ачуу борборлору май айынын аягынан тарта ишке киришебиз деп үмүт кылып жатам, деди Манагарова. Чектөөлөр алынаары менен кардарлар агылып келет деген оюн бьюти сулуулук салонунун администратору Камила Алиева да айтты. Мага карантин ортолоп калганда эле кардарлар качан иштейсиңер деп телефон чала башташкан. Азыр салон ачылаары менен барабыз деп турган кыз-келиндер көп. Алар көбүнөсө маникюр, чачты кестирүү, боётуу жана кирпик коштуруу кызматтарын пайдаланышат, деди администратор. Карантин аяктаган соң бул тармактардын кайсынысы бат бутуна турушу мүмкүн деген суроо менен экономист Расул Тулеевке кайрылдык. Анын пикиринде алгач кардардан акчаны көп талап кылбаган жактардын иши илгерилейт. Кинотеатрлар, тест татымдар күчтөнөт, аларга үйдө отуруп тажаган жаштар көп каттайт. Ата-эненин дагы балдарына бул нерселер үчүн акча берүүгө алы жетет. Ал эми тиричилик техникалары, автоунаа сыяктуу көп чыгымды талап кылган соода-саттык көпкө кыйналышы мүмкүн, деди Тулеев. Анткени менен экономисттин айтымында ишкерлер товарын өткөрүүнүн жол жобосун тапса болот. Мисалы кредиттер аркылуу сата алат. Бул нерсе ишкерге дагы, элге дагы, насыя берчү банктарга дагы пайдалуу. Экономист Нургүл Акимова коронавируска вакцина табыла элек болгондуктан карантин токтотулган күндө дагы көптөгөн чектөөлөр ошол бойдон кала берерин айтат. Андыктан эл көп чогула турган көңүл ачуу тармактарынын бутуна туруп кетиши боюнча сөз кылууга эрте. Ал тургай адамдын күнүмдүк жашоосуна өтө зарыл болгон тармактарда дагы товары арзандар гана иштеп калышы мүмкүн. Мындан бир нече ай мурда өзүн өзү бага алчу активдүү жарандарыбыз бүгүн ишсиздер категориясына өтүп, өкмөттүн жөлөк пулуна муктаж болуп калды. Демек алар бардык нерсенин арзанына качырат, деди Акимова. Адис коронавирустун орто жана чакан бизнеске тийгизчү кесепетин азайтуу үчүн өкмөт жеңилдетилген насыя, салыктардан убактылуу бошотуу сыяктуу колдоо көрсөтүүсү керектигин айтат.